mına 14, 15, 16 yılları süreçler olğan. 16 yılı Premier Minister Sooronbay Jeenbekov boldu. Anan prezident boldu. Oşoydan bu mesele unutulgan. Antkeni buların birle meselesi var. O Atambayev dep jogoç kerek. Eldi korkutuş kerek. Üy bilelik klandık rejimde kuruş kerekti. Bolgonu bir maksat. Menimçe de. Antkeni munda da esnep gelsek, estesek bir yıl murun emne olgan. Men bir yıl murun marttın ayağında 31 Mart'ta CS'ten, andan keyin press konferensiyadan Sooronbay Jeenbekovga dost katarı, anda dost dep dagı esepteçimin. Bolgonu 3 nerse aytkamda, 3 nerse aytkam. Söke tak aytып atamda bolgonu aytkamda. Söke egerde korrupsiya менен көрөшөм десең, Райым миллиондой досуң болбош керек деп айткам. Анан айткам, эгерде Асылбек Жээнбеков мандатын өткөрүп бербесе, мына Нескенбаев айткандай, анда үй бирлик режим курулуп баштайт деген. Анда парламенттеги депутаттын баары тең Асылбектин көзүн карап калат деген. Мына ал да айткандай болду. Мына Рыскелди Момбеков иним айтып атпайбы? Өкмөт түкүрүктөй депчи. А бирок парламентти карасаң бир тобу чимкириктейдер. Жанагы кички баланын мурдунан салаңдап калат го, жерге түшпөй, жары кетпей. Асылбек тартып ал десе тартып алат. Чимкир десе чимкирет деген болуп калды. Бул аягында айткам, сөз сага тиет Сооронбайды. Görüp atasılar ayağında jamanatты Sooronbay Jeenbekov болуп атат. Мен ага жарым тартып айткамында, анткени душман сүйгүсүп айтат, дос үйгүсүп айтат деп ушуну айткам. Үчүнчү нерсе айткам, могу тесттеги авария деп Сапар Исаковду күнөөлөп салбадыбы? Жээнбековдор парламенттеги бир депутаттар фамилиясына чейин атап мына сот бүткөнү калды авария боюнча. ТЭЦтин авариясына кем күнөөлүү? Чындыгында Сапар Исаковду каматтырды. Ага кошуп Кубан Кулматовдорду каматтырды. Эмнеге? Анткени караса бу Жээнбековдор 10-жылы Райым менен жаман болчу, бирок 11-жылдан баштап жытташып калган кенде. Райым миллионун аркасында 11-жылдан баштап губернатор Жээнбеков, депутат Асылбек Жээнбеков, анан кийин спикер Асылбек Жээнбеков, анан кийин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, эми президент Сооронбай Жээнбеков турат. Кимдин заманы? Райымдердин заманы. Мына эгерде Кубан Кулматов таможняны азырга чейин жетектесе, ал мага ачык айткан. Мен айтымда, Кубан, сен убагында 3 жылдын ичинде, Сапар Исаков отурган, 3 жылдын ичинде таможня чогулткан акчаны 3 эсе көбөйттүң депчи. Ушу элге жардам болсун. Мына жаш премьер-министрге жардам болсун. Ошентип көбөйтүп бер десем, мага Кулматов айткан, 3 эсе көбөйтүп берсем дагы, бирок ошого жакын көбөйтүп берем дегенди. Анан кийин мына Кыргыз мамлекетинин кирешесинин 40%-на чейин таможня берет. Ошо 40%-ын мисалы 80% кылып койсо, 2 эсе көбөйтүп Кубан Кулматов менен Сапар Исаков кимге жаман болмок? Райым Матраимов менен Жээнбековдордун кланына жаман болмок. Анткени Кулматов келгенде билесиңер, ошол эле Ош таможнясында бир күндө 10 эсе көбөйгөн сборлор, бир күндө 10 эсе. Мейли, мына өткөн 1,5 жылдын ичинде 10 эсе көбөйбөй, 1,5 эсе, 2 эсе көбөйсүн. Канча акча келмек бюджетке? Эми болсо Сооронбайдын, Асылбектин досуна тигенден коркушуп, бир кланда. Мына мен уктум, Дордойдо Растамошка тарифин $1.30 $3 кылып коюптур. Бул чындыгында абдан жаман нерсе да. Мен муну жакшы билем. Анткени эгерде сен $1 $3 кылсаң, Кыргызстанга, Растамошка ким келет анда?
Қазақстанға барады. Бұл тескерісінше болады. Тарифті көбейтіп, штрафты чоңайтып, бюджетті толтырбайлы, уырларды орнына қойылады. Çok uğurlavay. Анан дагы bir калыштыкты айтайын да, мына көрүп атам, айылдыктар отурат. Эгерде Албек Ибраимовдун чын эле күнөөсү бар болсо да, бир эле суроо берейин. Анда эмне Албек Ибраимовдун торпеда тура эмес сатты деп туруп, Кубан Кулматовдун мектепти тура эмес ал деп ушу эки ишти бир бириктирип атат да. Торпеда кайда, мектеп кайда? Мындай сотко, мындай бийликке ким ишенет? Эч ким ишенбейт. Ошондуктан мындай да, мен кайырганым башкача бир мамлекетти өткөрдүм элем. Көчмөндөр оюнду кыргызбыз деп, кыргыз жараныбыз деп башын көтөрүп калды эле кыргыздар. Мына тарых жылы, имандылык жылы деп бүтүрүп аттым элем. Эми болсо мына имандылыктын ордуна мамлекеттик идеология катары саткынчылыкты кылып атат. Сен сатсаң жакшысың да, сатпасаң камайбыз. Жанындагылар карагыла, саткындардын заманы келип атат. Бул кандай шумдук? Комшу мамлекеттер күлүп атат, биз кайгырып атабыз. Бирок барыңардан кечирим сурайм. Ömür boyu үй бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамдын ичин көрбөй, тышын эле көрүп атып, ушундай адамды, ушундай үй бүлөнү колдоп жүрүп, бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Бирок мындай да, мен өз катамды дайыма оңдойм. Кудай буйруса баш аман болсо ушундай чындыкты дайыма айтам. Ал үстүнө булар ойлоп атат да, мына Эптеп Атамбаевди жоготсок, же саясаттар, мына Жапаровго окшогон акылмандар мыйзам жазып берип атат, же такыр эле жок кылсак, анан тынчыбыз деп, андай болбойт. Кыргыз эли башка. Атамбаевди керек болсо өлтүрүп салсаңар дагы ордуна 100 миңдеген Атамбаевдер чыгат. Анан көрүп атасыздар, мына Орукта чек араны ситуацияны караган эч ким жок да. Эмнеге мындай? Мына иши башка да, башка иш менен элек. Ким каршы сүйлөп атат? Ким Атамбаевди колдоп атат? Кылар ишиңер жок болсо, ошонун баарын топтоп туруп, офицерлер бар экен. ЭКНБ, МВДнын ошол офицерин топтоп туруп, чек арага жөнөткүрөт. Чек арага турсун. Анан мындай кайгырасың да, силердин башка кылар ишиңер жокпу? Башка кылар ишиңер жок. Чек арада акыбал унутуп койдуңар. Мына дыйкандарыбыз карточкасын чечине болгон фасолун сата албай калды. Мына комшу менен сорумуз деп атабыздар, карточка менен этке чейин өткөрүп атат. Анткени алар да ойлоп атат да, бул кимди жыргатат депчи. Бул кимди жыргатат, буга ким ишенет деп атат да. Сүйлөшүүлөрдү кантип өткөрөт бул бийлик? Башка эл башчылар ишенеби? Жоруктарын билет да. Уят бул нерсе, уят. Ошондуктан мындай да бир нерсе айткан эмесмин бир жыл мурун. Ушул жерден айтар заманы келди. 29 мартта Сооронбай Жээнбеков мага үйгө келген. Дастарканга отурганбыз. Коньяк менен аракты ичип. Мен коньякты ичип коем. Кытайдан алып келген рюмкам бар, 10 грамм. Сооронбай агын ичет. Калп десе күбөлөрүм бар да керек болсун. Раядан баштап бир топ бар да. Анан кийин мындай да 4 сааттан ашык сүйлөштүк. Анан менден суранды, ушуларды Аршылбекти, Райымды, Сапарды съездден айтпады. Мен айттым, Сооронбай,
Men mına dekabrdan beri, men noyabrдын ayagында gana bildim da Rahim kim ekenin, şaylıq akça kim bergen ekenin Soronbay'dı. Anan men aytdım, Soronbay, sen beni kança jolu süreçtik, onçaktı jolu süreçtik, ukpay atasın dedim. Men bunu yok degende dost katarı aytpasam, mümkün oşondu kalsın dedim de. Anan ayttım, yok dağılı андай mesliginde dep turup aldı. Rahim'ine boluşup, Asılbek'e boluşup, anan oşonda aytkam, Soronbay, söke de çımdan da, söke. Seni karap Bakiyev'ti görüp jatam dedi. Seni karap Bakiyev'ti görüp jatam dedi aytkam. Buna bir yıl murun aytkan söz, al da çındık bol çıktı. Oşon için geçirim sıradım antkeni Bakiyev kandayga çeyin barganын bilesiңер. Albatta hazır mamleket başka, el başka. Oşo эле güç organları Soronbay menen Asılbek üçün, Rahim milyon üçün öz elin atkanga barbayt деп düşünüp. Anan keyin bugün de şu Soronbay Jeenbekovga kayrılgım gelet. Эми bir yıl murun Kuday dost katar emes. Dost katarı kayrılbay mantkeni Kuday barыбызды mınday dostlardan saktasın. Kuday saktasın. Ex-prezident katarı kayrılatılım. Ömür boyu üy bürölük, avtoritardık, klandık rejimlerge karşı çıkan adam katarı kayrılgım gelip atat. Soronbay Jeenbek, sen şu çalangana partiyani bölüp, Jayköle otonu bölgün joksun. Sen elimizi bölüp atasın. Men seni ataylap, oştanap kelgen Karakılcadan. Tündük düştük bol olsun, el bir olsun dep. Sen elibizge çoğun jaraka jasap başladın. Eldi bölüp başladın.